Садыр Нуркожоевич Жапаров мен үчүн бул бүгүнкү жөн эле кандидат эмес. Эси кээ бир адамдар, кээ бир бийликти каалаган адамдар Садыр Жапаровдун артынан чуркап, аган ушундай бир бүгүнкү күндө президент кылып алсак, анан ушул бир пайдасы тийип калар маган деп чуркаган адамдар болсо, Садыр для меня не является каким-то образом основным кандидатом. Так? Для меня все кандидаты едины. А Садыр мен үчүн бир чоң адам. Садыр мен үчүн бир мен жакшы көргөн, ушул өмүрдө тапкан жакшы досум. Я думаю, биз Садыр экөөбүз ошол ойлогон, мурдатан ойлогон, элибизди, журтубузду өзгөртөбүз, элибизге, журтубузга кызмат кылабыз, мамлекетибизди башкача кылып түзүп, элдин, Кыргызстандын кадыр-баркын көтөрүп, элибизди жакшы жашоого жеткизебиз деген тилегибизге жетебиз деген ойдомун. Кудай кааласа Садыр экөөбүздүн достугубуз, мамилебиз түбөлүккө болуш керек деген мен ойдомун. Экөөбүздү бир гана Алла Таалам гана ажыратышы мүмкүн. Эч кандай бийлик, байлык, талаш тартыш биз ажырата албайт. Анан баягыдай чагымчылар чыгып алып, Садыр менен камчы урушуп атыптыр, Садыр менен камчы андай сөз кылып атыптыр, андай жок. Андай жок, урматтуу туугандар. Садыр азыр шайлоого чыгып кетти. Шайлоодон утуп келсе, Алла Таалам буйруп 11-январда президент болуп шайланып калса, анда биз баягы айткан ой тилегибизге жетебиз. Эч кандай баягыдай провокационный баягы Садырга артуу сөздөрдү азыр жаман нерсени айтып атышат, мага дагы айтып атышат. Бирок булардын баарын артка калтырабыз деген ойдобуз. Мындан да оор нерселерди чогуу өткөнбүз. Кудай кааласа, Кудай сактасын, бир ушундай бизде эч нерсе ажырата албайт деген ойдомун.